Саламатсыздарбы, мекендештер. Жақында Борбордук телевиденияден Садыр Жапаровдун аброюна шек келтирген bir сөздөр айтылып, ошону менен катар биздин Ысчыкөлдүн ардагерлерине, аксакалдарына да шек келтирген сөздөр айтылды. Ошол Садыр Жапаров келечекте боло турган, жакында боло турган президенттик шайлоого катышууга акысы жок, андай деңгээли жок, деңгээли жетишпейт деген ар кандай туура эмес сөздөрдү айтышты. Ошону менен бирге ушул тентек балаңарды алып кетип, көлгө алып барып иштетпейсиңерби деген сөздөр айтты. Ошондон кийин биздин арабызда айрыкча аксакалдардын ичинде өзүбүз абдан жаман акыбалда болдук. Азыр дагы ушундай болуп турабыз. Анан кеңешип, ар бир райондорго чалсам, туура эмес деп өзлөрү келип, мына биздин азыр талкуу жүрүп атат. Мен ушул Каныбек Иманалиевдин айткан сөзүнө Ысчыкөлдүн аксакалдары тентек балаңарды алып кеткиле, бул президентке жарабайт деген сөзү бизге катуу тийди. Ошон үчүн четинен ар ким келген аксакалдар, улгайган адамдар өзүнүн немесин, оюн айтсын. Турдубек Ишебаев, сиз айтып коесузбу? Кадырман мекендештер, мен Жети-Өгүз районунан келдим. Аты жөнүм Ишебаев Турдубек. Жанакындай кабарды уккандан бери ушу жүрөгү ооруп атат да. Муну ачык айтыш керек. Мен Каныбек Иманалиевди көп жылдардан бери билем. Кайсы кызматтарда жүрдү, каякта иштеди, эмне кылды, бүгүнкү чоң саясатка кандай аралашты, ушу чоң саясатка кандай деңгээлде жетти, баары көз алдыбызда келатат. Каныбек Иманалиевди мен Жогорку Кеңештин депутаты катары эмес, кыргыз маданиятына Алполтодо эмгек сиңирип келаткан жигит катары, адам катары жакшы түшүнөмүн. Анын поэзиясын сыйлайм, прозалык чыгармаларды жазып атат, тарыхый китептерди жазды. Мына жакында эле бир китеби Түркияда басылып, түрк тилинде басылып чыгып, окурмандардын колуна жетип отурат. Мына ушундай эл билген, эл сыйлаган жакшынакай азаматтарыбыздын оозунан жанакындай ыплас, ылай сөзүн чыгып атканды менин жүрөгүмдү аябай кейитти. Жалгыз эле мен эмес, ушу 100 миңден ашык жакшы калк жашап аткан Жети-Өгүз районунун эли ушунчалык биз өтө оор кабыл алдык. Каныбектин ушундай сөзү өтө туура эмес. Бүгүнкү күндө саясий кырдаал ушундай болуп турса, экономика акыбалы ушундай болуп турса, кайра элдин бүйүрүн кызытып, элди бөлүп, журтту бөлүп, ушундай чакырыктарды таштагандыгы бул кечиримсиз нерсе. Ошондуктан мен өзүбүздүн улуу муундарыбыздын атынан, жеке өзүмдүн атымдан ушул Каныбек Иманалиевге кеч болуп кала электе тизгиниңди тарт деп айтат элем да. Тизгиниңди тартып атыр. Акыл эсиңе келгиниң. Тыныч жаткан көлдүн элин толкутпагының. Эгерде көлдүн элин толкутуп ийе турган болсоң, көлдү толкутуп кое турган болсоң, сен айлаңды таппай каласың. Ошол себептен мындан кийин бул сөзүңдү кайра алгыныңдагы телевидениеге чыгасыңбы, социалдык тармактарга чыгасыңбы, көлдүктөр, агайын туугандарым, аксакалдар, аталарым, энелерим, мен кичине жаңылыштык кетирип калыптырмын. Байкабастан оозума сөз чыгып кеткен экен, кечирип койгула деп кечирим сураган. Bizde толтура жээндер бар. Ар бир кыздын жээни бар. Сен мактанып атасың, төшүңгө койлап мен тиги көлдүн жээнимин деп. Жээн эл болбой, желке том болбойт дейт. Сендей жээндин бизге кереги жок. Акыл эсиңе келгиниң дагы, барын токтоткуның дагы көлдүн улуу муундун өкүлдөрүнөн, жалпы касиеттүү кел элдин элинен, жалпы кыргызстандыктардан ушундай ыплас сөз сүйлөп койгонуң үчүн кечирим койгула деп кечирим сураган. Биз күтөбүз сенин кечиримиңди. Эгерде кечирим сөз болбосо, анда таарынбабадыр. Каныбек Иманалиевди мына Турдубек Ишебаевич айтмакчы, жаңгыз гана бул киши билбестен мына баарыбыз кыргызстандыктардын бардыгы тең. Чындыгында ушу жакшы жазуучу катарында, анан кийин ушул көп саясий аренада жүргөн адам катарында билчүбүз. Бирок мына ореки жерден чындыкты чыркыратып айтып аткан ушул
элдин атынан кетип аткан Садырды ушул мындай жөнөкөй гана экен мына алып кеткиле деген сөзү бул баарыбыздын тең жүрөгүбүздү оорутуп атат. Садырды алып кеткенде эмне ал Садыр эмне буюм беле же кичинекей бала беле эмне кой десе коюп калгандай. Керек болсо азыр өзүнүн баласына ошондой мамиле жасаса дагы мына Каныбектин өзүнүн балдары да өзүнүн укпай турган мезгили болуп атат. Садырды бул эл көтөргөн. Элдин жанагыдай канча жылдан бери 30 жылдан берги чыркыраган чындыкты жеткире албай атканда эл Садырды ушул боштондукка чыгарып мына биздин өкүлүбүз деп туруп эл колуна көтөрүп алды. Эмне үчүн чындыкты чыркыратып аткан балабызга ушунчалык мына бүт ушу саясий аренада мен кыйынмын деп ушу биз сыйлаган аткан уул кыздардын бардыгы тең азыр каршы чыгып атканына биз таң калып атабыз. Себеби дегенде биздин ушул ар бир ошол сүйлөп аткан ар бир адамдын аркасында былгыган көп нерсе бар экени дагы уже көрүнүп калды. Ошол былыктардын бардыгын тең чыгып кетпесин деп силер ушу Садырды жоготолу, Садырды ушу бийлик алып келбейли деп атасыңар. Муну бир гана Кудай билет. Муну силер да билбейсиңер. Эмне үчүн Гөлдүн элине ошондой туура эмес мамиле жасайсыңар? Мен мына Кыргызстанда бүт баарыбыз тең ушу Кыргызстан деп жашап жүрөбүз. Мына мен түштүктө кичинекей кезимен баштап 20 жыл мен түштүктө ушул кичинекей түштүккө иштеп келген кишимин мен. Түштүктө ошо бала кезде кетип, ошолор тарбиялап, өстүрүп, мына сен тиги гөлдүксүң, сен тияктык, бияктыксың дебестен тарбиялап эресеге жеткирип, ошо өстүрүп, мына ушундай даражага жеткирген адам катарында айтып атам. Каныбек Иманалиевди мынакей жакшынакай эле көлгө эс алып келгенде, жакшынакай чайыбызды берип, ой, Гөлдүн жыл сайын мына үй бүлөң менен келгенде жакшынакай чайды ичип кетип атасың го, Гөлдүн чайын эле. Анан кантип анан кийин ошол жерге түкүрүп атасың сен? Ушул нерсе туура болобу? Туура эмес. Тескерисинче ушул чындыкты чыркырап айтып аткан ушул Садырды колдошуңар керек болчу. Момдай кылып тиги жалпы Гөлдүн элине жанагыдай туура эмес мамиле кылыштын көрөкчө. Ошондуктан ушул туура эмес айткан сөзүң менен Каныбек Иманалиев сен бүт элдин баарына тең жаман көрүндүң азыр. Жалпы ушул энелер дагы, мынакей энелердин атынан дагы мына сүйлөп атабыз. Жалпы ушу жерде Кыргыз көлдөгү ажы апалардын атынан дагы мына мен кайрылып атам. Сен туура эмес иш кылдың. Ошон үчүн ушу туура эмес иш кылганыңды мойнуңа алып туруп кечирим сурашың керек. Бу Садыр Жапаровду биз жаманынан, же болбосо тигиндей мындайынан депутат шайлаган эмес элек. Жеке биздин көл эмес, бүт республика боюнча шайлаган бир кезде. Ошол депутат болуп жүргөн кишини алып кеткиле, же болбосо бирдемеси чыгып калды деп айтып аткандай болуп сезилген үчүн биз дагы зээнибизге ийди. Жогоруда айткандай, депутат болуп келген Иманалиев акылдуу, дестүү жигиттерден экен деп жакшы ниеттерде жүрчү элек. Анан ушул айтканың туура болбой калды эл үчүн. Аксакалдар үчүн, аксакалдар алып кеткиле деп. Жал бир хулиган болгондо эмне кылып коюптур. Эл үчүн тырышып канчалаган жакшылыктарды, жакшынакай иштерди кылып, туура эмес эмелерин баарын алып чыккан үчүн мына мурунку кээ бир жеп ичкендер балким көрө албай атат, ичи күйүп атабы. Ошонун ниетинде ушундай сөздөр чыгып кетип атса керек. Ошон үчүн туура мамиле жасап, туура элдин жакшы тилектерин кабыл алганга силерди чакырат элем. Бул өз балабыз деп жекеле Ысык көл облусунан, же болбосо Түбү районунан сүрөмөлөгөн жокпуз. Мына Баткенден бери Жалал-Абад, Ош, Талас, Нарындын баары шайлап атат. Жаштар көтөрүлдү. Эскилер кетсин, орунду бошотсун жаштарга деп, жаштардын көп демилгечилик эмеси менен мына ушул демилгени колдоп, Садырыбызды Жапаровду көтөрмөлөп, өзлөрүнүн ишенчилигин актайт го. Ушул бизге жакшынакай кызмат кылат го деп, ушу жаштар көтөрмөлөп ушул даражага жеткизип атат. Ошону көрө албай калган, ошону туура эмес түшүнгөн азаматтарыбызга ушул элибиздин атынан эсиңерге келгиле деп айтат элем. Айланайындар, силер дагы 2-3 дипломуңар бар. Анан ушундагы келгенде диплому жок,
Биз окшогон карапайымдардын сөзүн сүйлөп атканыңар туура эмес айланайындар. Ошон үчүн эсиңерге келип, жакшынакай мамиле түзүп, кайра ошого жардам берип, эгерде таза болсоңор, ичип жебегендер болсо, ушул Садыр Жапаровго жардамдашкандын ордуна жанакындай ажырым эмелерди сүйрөгөнүңөр туура эмес балдар. Мен ушуну айтат элем. Şu elibizge tınççılık bolsun, el içinde bala bakıra agayın tuğan übülöö zaman bolsun, eldin ıntımak olsun degen orunda janakınday tuğra emes sözdөрдү aytkanыңар tuğra emes. Bul degen Allah'ın kudreti menen, Allah'ın oğmal, tökmölü degen emesi var. Oşol oğup gelgen pendebizdi uşuntup jaktırбай aytkanыңар sizlerge tuğra emes. El bizdin atынан, uşu tuğrayın atынан. Bizdin dagı içi üzgüyüp atat uşunday jaman sözdөрүңөргө. Esiңер барда этеңерди жап дегендей, Кудайым бурса силерге да акыл керип, ушул туура эмес сөздөрүңөрдү өзүңөргө алгыла айланайындар. Жана жогоруда сиздерге мен дагы кошулам. Жакшылык Шарапов, сизге чоң рахмат. Ушу сизге бир жума мурда ушу аял заты, байбичелер, эжекелер ушу капа болуп ушул кайрылуу боюнча мага келишкенде сизден өтүндүм эле. Бир жума кечигип калдыңыз. Анын ошентсе да ушу бүгүн чогуу талкуу кылып мүмкүнчүлүк түзгөнүңүзгө рахмат айтат элем да. Эми албетте баягы демократия ээн оздук болуп баарыбыз сүйлөп атабыз. Каныбекинибиз сүйлөбөш керек эле мындай деңгээлде. Ушул элдин салыгынын эсебинен ушул жеңилдиктин баарын пайдаланып депутат болуп, Кыргызстандын каймагын калкып депутат болуп отурушуп, анан ушул саясий сабатсыздыгын көргөзүп атат да. Мен ушу жигитке жана Текебаев айтмакчы ты никто деп айтат элем. Баа бергидей. Биринчиден ушул президенттик ат салышка эмне деген кыргыздын уул кыздары коюп атат. Биз алардын укугун буза албайбыз. Сен тигисиң, сен булсуң, сен Кудай экенсиң, сен жөнөкөй экенсиң деп. Ар ким өзүнүн багынан көрөт. Мына эл шайласа, анан жыйынтыгы болот. Ал эми шайлоого чейин сен андайсың, сен мындайсың, көлдүктөр алып кеткиле балаңарды деген сөз, бул мен ойлойм, бирөөнүн кадыр баркына доо келтиргендик. Садыр Жапаров бала бакчага барып адашып кетсе, бир балаңар адашып жүрөт, алып кеткиле десе, ата-энеси алып кетет эле да. Бул Кудай болуп кеткенби? Каныбек. Келгиле көлдүктүн аксакалдары тентек балаңарды алып кеткиле деп. Өтө өкүнүчтүү, биздин мыкты, биз таянып жүргөн кыргыздын жигиттери жалгыз Каныбек эмес, Садык Шернияз, Текебаевдардын айтып аткан сөздөрүн көрсөң жаныңдан түгүлөсүң. Баары тең элди жамынып сүйлөп атышат. Келгиле эл менен дебатка чыккыла. Силер өзүңөр менен өзүңөр дебатка, бир уч кишилер менен дебатка чыгып атасыңар. Мен урматтуу аксакалдар ушул учурдан пайдаланып айтып койгум келип атат да. Бул тентектиктин башы эмнеден чыгып атат? Парламенттик башкаруу же президенттик башкаруудан чыгып атат. Булар парламенттик башкарууну колдоп атат. Парламенттик башкаруу коллективдүү жоопкерсиздик кандай токтом кабыл алса эч кимди кармай албайбыз. Себеби бек болсун Бөрүбашев унчукпай отурат, айтпайбы ошол. Текебаевдин конституциясы Бекирде бек болсун Бөрүбашев телевидениядан айткан. 120 киши парламентке бийликтин баары берилип атат. Кокустан ушулар туура эмес токтом кабыл алып калса, жоопкерчилигине бир статья киргизели деп. Ошондо айтты эле, Өмүрбек Черкешевич макул болбой кабыл албай койдук деп. Мына ошол конституциянын атасы Өмүрбек Черкешевич коллективдүү эмне деген коррупционный токтомдорду кабыл алышты. Градиент Шородон бери салыктан бошотушту. А элдин жүгүн ким ойлоп койду? Каныбегиним ошол токтомду 2013 жылы кабыл алып атканда, башта токтомду кабыл алып атканда кайда элең сен? Эмне ошондо мындай тентектик кылып ачык айтып койбойсуңар? Ооба, мен конституция боюнча
башка айтылар, бирок мен оюмду айтып коет элем. Элдин атына жамынбагыла. Элге президенттик башкаруу керек. Жөнөкөй калкка партиянын кереги жок. Партия Бишкекте эле отурасыңар. Силер шайлоодо эле чогуласыңар совещанияга. Шайлоодо иштейсиңер партияны. Жамынбагыла партияга. Элге тынчтык керек, биримдик керек. Биз Оштун балдарын да сыйлайбыз. Нарындын балдарын да сыйлайбыз. Бүт бардык кыргыз элин сыйлайбыз. Урматтуу Каныбек, мен мисалы сенин кечиримиңе муктаж эмесмин. Сенин саясий сабатсыздыгыңды көргөздүң. Ушунчаңарда тыйылгыла. Эгерде ушунчадан тыйылбай элдин атынан сүйлөй берсеңер, эл силерчилеп массалык маарамат каражаттарына, соц тармактарга чыга албаганынан пайдаланып, жалаң силер сайрап атсаңар, биз чыксак уят болуп каласыңар. Айылдагы жашаган элге мына Кыргызстандагы элдин 65% айыл жеринде жашайт. Ошол айыл жеринде кетмен казган кишилер менен сүйлөшүп көргүлөчү, келгиле бизге. Мына бияка ысык көлгө келип чыккылачы, мени менен дебатка мен чакырайын. Бардык суроолоруңа жооп берейин мен. Эмоцияга алдырсам кечирип коюңуздар. Чындыгында эле өтө мындай бир чатакка жол салган чакырык да бул деген. Жакында массалык маалымат каражаттарынан Каныбек Иманалиевдин айткан сөздөрүн угуп отуруп, биздин райондун эли аябай ушунчалык ачуусу келди. Себебин айтканда, бул киши илимдүү, билимдүү болуп туруп, жанагы айткан сөздөрүндө биздин көлдөн чыгып келаткан президенттикке талапкер Садыр Жапаровду силер аксакалдар, көлдүн аксакалдары, балаңарды тыйып койбойсуңарбы? Же болбосо алып кетип, өзүңөргө иштетип албайсыңарбы деген сөздөрүн айтты да. Бул Садыр Жапаров азыр бала эмес да. Кырды кыдырып, сырды сыдырып дегендей, көрбөгөндү көрүп, ушул убакта элдин көп колдоосун алып, азыркы учурда президенттик аттанып турган мезгили. Ал эми башка талапкерлер дагы ошондой эле укукка ээ болуп, талапкерлигин жактап атышат. Биздин айта турганыбыз ушул Каныбек Иманалиевге айтат элек. Өзү айткандай, биздин көлдөн жатакебиз чыккан. Ошолорду бүт кыргыз эли сыйлаган болчу. Ошондой эле Садыр Жапаровду дагы биз сыйлайбыз. Мындан ары дагы көтөрүп алабыз деген оюбуз бар. Ошондуктан Каныбек Иманалиев учурдан пайдаланып, сен элибизге, журтубузга айтышың керек. Кечирип койгула аксакалдар, туура эмес кылып алып турмун деген сөзүңдү айтып, башыңды ийип кечирип сурашың керек. Дагы бир жолу айтам, кечирим сурагын. Мурат. Мен bir нерсеге токтолгум келет да, жана баарын айтып өттүңүздөр. Мен өзүм Түбү районунда Токтаян айылында Карасайып Аксакал атабыздын айылдын тургуну боламын. Бул Каныбек мырза, сен бир кезектерде Хусейин Карасаевден бат алган жигит элең. Мана эмне болгонун билбейм, эмнеге алдырып атканыңды, эмнеге жаңылып атканыңды билбейм. Бул тарыхчысың, жазуучусуң, депутатсың, анан ушул бүгүнкү жанагы аксакалдар, силер деген көлдүн аксакалдары, тентеңерди алып кеткиле деген бала эмес да. Садыр Жапаров деген эми жөн эле адам атуу болгондо дагы өзүнүн президенттикке болгон укугу бар да. Ал деген жалгыз эле көлдүн эле эмес, баласы эмес, ал деген 7 туугандын баласы. Анан ошо Хусейин Карасаевден ушундай жакшынакай баалган жигит элең ойлонуп туруп сүйлөсөң деле болмок экен да. Азыр деле кеч эмес эми. Эми карап турсам, бизде сөз бар эмеспи? Ит атасын тартат, эр тайын тартат деп. Сен өзүң айтканда тайын тартпай калыпсың. Жанагы мисалы үчүн Тагай визиондо китеп жаздың. Анан кайра туруп Тагайдын урпактарынан президент болбосо ага каршы чыгып атасың. Бул өзүң каршы чыккан адам болуп атпайсыңбы? Сен биченден өзүң сыйлап аткандан кийин башканы сыйлабаган адам болуп калдың. Эми деле кеч эмес, Каныбек мырза. Мен жаңылдым, жаңылбас жаак мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей кечирим сурап койсоңуз деле ошо бул аксакалдардын ачуусун келтирбесең. Биздин Алыкул Осмонов учурунда сен оруба
мен ороюн ата жұрт өз дартыңды мойнума алайын десе, ушул Алыкул Осмонча жигиттерибиз чыкпай атат. Кыргызстан улам бир төңкөрүштү көтөрө албайт. Азыр да кеч эмес, биздин бычакка сап жигиттердин башы биригиш керек. Сен мен деп бийлик талашпаш керек. Ушу Кыргызстан мүңкүрөп турганда, Кыргызстанды сүйүп, эгерде Кыргызстан мүңкүрөп турганда ушул жөлөк болуп, таяк болуп Кыргызстанга алдыга жылбасак, кошуна өлкөлөр да бизге керек болсо жакшылык кылбайт. Ушул кыргыз элине келечекте өсүп өнүүнү энелердин атынан ушул күндөр өтүп, эртеңки күнү бир гүлдөп өскөн Кыргызстан болот деп ишенем. Мындай тентек ооз сүйлөп аткан балдар дагы деле кеч эмес. Баягы акча деген жаман нерсе экен. Ушу акчага сатылып бир жаштар өздөрүнө өздөрү баа бере албаган жаштар ушундай бир сын менен чыгып өйдө төмөн сүйлөп атышат. Кудай өзү кечирсин. Кыргыз элине жакшылык каалайм, жакшылык болсун. Мына жанагы башында айткандай Иманалиевдин оозунан жана башкалардын оозунан жанагыдай туура эмес сөздөр чыкканда, мен ушу райондорго чыгып сүйлөшүп кандай кылалы? Буларга бир жооп айтып, туура кабыл алып атасыңарбы же туура эмес десе баары келишиптир мынакей. Эми Иманалиевдин адресине айтылган сөздү мен да бир эки ооз сөз айтып кетейин. Бу Каныбек Иманалиевди мен ойлочумун. Келечектеги бир ушу Кыргызстанды бийлей турган бир жетекчилерден болот го деп. Анан ушу кечөөңкү сөзүнөн кийин, ушул телевидение сүйлөгөн сөзүнөн кийин мен ренжип калдым. Мындай адамдар жетекчиликке барууга мүмкүн эмес. Мындай адамдар кыргыз элинин убалына калат. Эптеп, чогулуп, 3 жолу революция болуп, эптеп бирөөнү сүрөп өткөрүп, аны да сындап, аябай жардам берели деп турган учурда кайраштырып бири-бирибизди. Ушундай кылып атканда өкүнүчтүмүн. Эмне үчүн билими жок дейт. Эмне үчүн? Теги Сталин 4 класс окуган билими менен бүт дүйнөнү титиретип бийлеген. Ал эмне Ленин эмне губернатор болуп турбу? Кулатов бизге деген 40 жылы болду. Бул деген 4 класс менен. 40 жылы мамлекетти бийледи биздин. Мына ушундай кишилер. Артет берек Украинада шоумен бийлеп атат. Аркы Белоруссияда болсо зоотехник болуп, президент болуп 25 жыл иштеди. Жаман иштеди. Көрөбүз, эл сыяктуу чыксын, өзүнүн тагдырын койсун элдин алдына. Өтсө өтөт, өзү айтып жүрөт. Өтсөм өттүм, өтпөсөм силер менен чогуу болоюн деп. Алдына жакшы максаттарды койду, көрүп угуп атабыз. Эмне үчүн колдоого мүмкүн эмес. Ошон үчүн мына бир кыргыз элинин көпчүлүгү колдоп турганда баягы чоң акырдан жем жегендер эле кайра эптеп бирдеме илинип калар бекем, жакынымды коюп коеюн, жакынымды тияка сүрөйүн деп эле баягылар, дагы эле баягы. Анан жаштардын чыгып атканы ушундан да. Эмне кайра дагы революция кылыш керек эми. Андан көрөкчө биз мына ысыкөлдүктөр, жалпы аксакалдар болобу, жаштар болобу, бул канча жылдан бери чыдап келатат. Эч качан Кыргызстандын ичинде бирдеме болуп атса чыга калып, мындай тигиндей буларды кошулуп, элди бөлүп жарчу эмес. Анан бул жолу момундай кайра элди бөлүп жарууга момундай жик кетирип аткан Иманалиев Каныбек окшогондорго биз нааразы болуп отурабыз. Ошондуктан мына айтып кетишти. Кеч эмес, бүт биздин ысыкөлдүктөрдөн кечирип сурасын. Ысыкөлдүктөрдү мынчалык басынтпасын. Ысыкөлдөн чыккан керек болсо кыргыздардын убагында биринчиден болуп грамотага жетишкен, булай сабаттуулукка жетишкен ысыкөл эл болчу. Акырындан жүрүп отуруп, бүт кыргызстандыктар чогуу ушундай сабаттуулукка жетип биригип отурабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, деги эле Иманалиевден башка дагы мына мындай сөз сүйлөгөндө абайлап сүйлөп, бөлүп жарбай, баардык жанагы эмеге кандидатурасын коюп аткандарга
Barına işine iyilik kağılap, den solun kağılap, elibizge birimdikti kağılaylı. Anan emi men aytarım elibizge. Men momday dep aytam, eli içi tınç bolsun. Emgek kaynap dursun, bereke jaynap dursun. İyi degen oğru bolbosun, gele degen doğuçu bolbosun. Bakpay bala bolbosun, jakpay jala bolbosun. Kalk orunda olsun, kan tahtasında olsun. Rahmat.